Кылмышка шектүүнүн агасы Айзерек Эралиеванын 5 баласын камкордукка алууга даяр экенин билдирди. Караколжода өлтүрүлгөн 38 жаштагы Айзерек Эралиеванын кайынагасы келиндин артында калган 5 баласын камкордукка аларын айтканын Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Акыйкатчы институтунан маркумдун жакындарына юридикалык жардам көрсөтүлүп жатканын кошумчалашты. Маркумдун артында 5 баласы калды. Улуусу 17 жашта, экинчи уулу 9-класстын окуучусу, үчүнчү баласы 11 жашта, төртүнчү кызы 7 жашта, кечүүсү 4 жашта. Gülçe апа, düğüne yüzün urdansın. Seni görüp uyan tartıp gün kalsın. Bey iştegen tamanının aldığında Peygamberin sözünü ayt. Kim çansın? Gülçe apа, bağrı sağa sultansın. Sululuğun adam zatlı şıktansın. Özün sulu, sezip жүргөн periler. Seni gör, arazdaşıp çıksalsın. Gülçe apа, men kalayım kubanım. Gülkün mağa çeksiz baylık külazım. Tağdır salsa, oğursunosun boynum. Jengem var, gülgönümden güç al. Gülçe apа, tökme gözden yaşımdı. Suranamın geçir çöpa katamdı. Bir de tamçı, akmasınçı gözünden. Atsın mapı, kuvanaçtın göz yaşı. Бүгүн 31 майда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда футбол боюнча Мурас достук турнири өтүп жатат. Мелдешке 16 команда. Президенттик команда, жогорку кеңеш, көзөмөл аймактар, ден соолук, коопсуздук, Фемида спорт оюндары, журналисттер, өнөр, билим, достук, Динамо, Ыйман, банктар жана бизнес элчилер катышууда. Турнир Борбу калаадагы Газпром Ден тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинде, КФС улуттук футбол академиясынын спорт комплексинде өтөдү. Мелдеш эртең 1-июнда жыйынтыкталат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Таласта 12 киши шаурмага уланып ооруканага кайрылды. Саламаттык сактоо министрлиги алардын бири ооруканага жаткырылып, калганы дарыгерге көрүнгөн соң үйлөрүнө жиберилгенин билдирди. Ведомство жабыркагандардын бардыгы 29 майда казан шаверма тест татымынан шаурма жешкенин кошумчалады. Лабораториялык изилдөө жүргүзүү үчүн ал жактан үлгү алынган. Тамактануучу жайга 36 000 сомго протоколдор түзүлүп, мекеме убактылуу жабылды. Нигерияда селден 100дөн ашык адам каза болду. Нигерияда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам катуу сел жүрүп, кеминде 117 адам каза болду. Бул тууралуу Нигериянын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлү Ибрагим Ауду Хусайни билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Анын айтымында курман болгон адамдардын саны кескен көбөйүшү мүмкүн. Анткени адамдарды Нигер дарыясы агызып кеткен жана маркумдардын сөөктөрү суу агынымынын багыты боюнча терең жерлерден табылууда. Маалымдалгандай, дагы бир нече адам дайынсыз болуп 3000ден ашуун турак жай суу алдында калды. Издөө куткаруу иштери дагы эле уланууда. Буга чейин 115 адам көз жумган айтылган. Суу ташкыны штатта узакка созулган нөшөрлөгөн жамгырдан улам пайда болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү.
Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Урматтуу президентибиз мына бүгүн бизге ушул тапшырмаларды коюп отурат. Мен эми бир мындай сиздерге айтпаган президент өзү келип эле жасап кеткен бир эки жумушту айтып коеюн. Кечээ бизди Улан Омакан чөкөбүздү урматтуу президент чакырып алып таза мындай айтканда тилдеди да. Эмне үчүн тилдеди? Себеби урматтуу угандар, президентибиз мындан 3 күн алдын ушу көлгө келип, эч кимге айтпастан, реклама деле кылбастан, бирөөгө деле айтпастан, өзү көлдү толук бойдон кыдырып, көлдүн ичиндеги жанагы торлор боюнча ишти жүргүзүп кетти. Бир күн ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыры дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыры көп болчу. Быйыл дагы бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алдым. Даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. Эмне болду? Ошондуктан талап бул боюнча күчөйт. Ачык айтып коеюн. Талап күчөйт. Бардык органдар, бардык мамлекеттик органдар, бул министрликтер, айрыкча ошолордун арасында координациялык милдетти укук коргоо органдарынан ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ар бир ички иштер министрлигинин кызматкери, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери ушул иш боюнча ишти тыгыз алып барышыңар керек. Көлдө бир дагы сетка тарткан болбош керек. Себеби кече ошол президентибиз чогулткан сеткалардын арасында көптөгөн балыктар өлүп калган, канаттуулар өлүп калган, ошо сеткаларга аралашып. Ирип чирип кеткен сеткалар жатат.